Бирок Адахан Кимсанбаевич, сиз айттыңыз да азыр эми ушунчалык баш көтөрбөгөн жанагы партага башын бекинип калган парламентке айланып калды дегенге анан улам эле ар бир чакырылыш алсыз болуп баратат депчи. Мен ага кошула албайм. Мына сиз азыр парламентти сындап атасыз. Сиз спикер болуп турган кезде, жогорку кеңеште депутат болуп турган кезде мен дагы оппозициялык гезиттин башкарып да. Эл сөзү, ачык саясат, алиби деген гезиттерди 2007-тен баштап мен жетектеп тургам. Ошондо аябай эле сынга алчумун. Мен ошол кездеги парламентти, азыркы парламенттин ичинде 10 депутат, бул сиздин убактагы депутаттардан, ак жолдон келген 10 отурат азыр. 5-өө СДПКда отурат, бирөө Исхак Масалиев отурат. 16 депутат ошол 4-нчи чакырылыштагы парламенттин депутаттары. Сиз аны өзүңүзгө албаңыз, иним. Мындай баягы адилеттүүлүк үчүн да сөз келиштирип эле куюлуштуруп айта берсе, ал сөздүн мааниси керек, түйүндөчү. Куюлуштуруп айткан болсо кыргызга эч ким жетпейт. Бирок мааниси жок, тузу жок сөз. Ошол парламентте ушундайлар отурган, тигилер отурган, фамилиясы менен айтканды үйрөнүш керек. Момундай болуп, каймана түрдө айтып, биринин бетин бирин жаап отуруп, ошол күнгө жеттик. Бул бир. Экинчиден, ошол көз карама болуп, көз каранды болгон үчүн Мадумаров ошол жерден кетти. Кудайга шүгүр 5 ай иштеген экенмин. 8 жылдан бери отурасыңар. Мадумаров 5 ай иштептир. 8 жылдан бери? Бетиңерге ушунчалык 8 жылдан бери кайякта отурат экенсиз? 10 жылдан бери СДПК башкарып атасыңар. 10 жылдан бери. Мадумаров 5 ай олтуруптур. Ошону бетиңерге жаап алгыла. Жетпей калса башка жериңерге жаап алгыла. Бул мына эч бир жерде иштеген эмессиңер да. Караса, тап этип эле 10 жылдан кийин министр. Министрге чейин кайда жүрдүңөр? Эмне кылып жүрдүңөр? Тажрыйба жок да. Эч кандай мамлекеттик түзүлүш жөнүндө тажрыйбаңар жок. Сизде бар беле? Аллага 1000 мерте шүгүр. Мен момдайымдан баштап өсүп келатам. Каякта? Момда баштап өсүп келатам. Иштеген эмессиз, сиздер Министрликтен баштап өсүп келатам мен. Министрдин жардамчысы кезинен баштап өсүп келатам мен. Ал жардамчысы. Силерге окшоп төп этип түшкөндө эле Кудай берди деп министрдин креслосуна отуруп калган жерим жок. Бир күн мамлекеттик кызматта иштебей туруп кызматка коесуңар. Түшүнүгү да жок кээ бир кызматкерлериңердин. Экинчиден, Мадумаров, силер какшап, силер зардап жүргөн заманды 14 жыл Аскар Акаевич менен, андан кийин 3 жыл Бакиев менен, андан кийин Отунбаева менен, андан кийин 6 жыл Атамбаев менен түздөн түз күрөшүп келаткан азаматмын мен. Деп ойлойсуз? Бая бир парламент экинчи парламенттен начар болуп келатат дегеним себеби, биринчи чакырылыштагы депутаттар биз ошол бүгүнкү күндөгү күчтө турган бардык эгемендик кодекстерди кабыл алганбыз. Экинчиси андан начарраак болду. Үчүнчүсү андан начар. Төртүнчүсү баягы кол карама болуп, бүтүндөй кол карама болуп. Ошонун кесипетинен кандай болуп кетти? Бир азыр айтып атпайбы, бир нерсе болсо эле сиз иштегенсиз. Бул ошондо 4-чакырылыш жөнүндө сүйлөп. 4-чакырылыш жөнүндө айтып атам. Мен ошондо парламент 4-чакырылыш декабрдын соңунда келди жумушка. Мен 2007 жылы. 2007 жылы. Мен майдын аягында кызматтан кеттим. Тапкан ушул да. Сиз иштегенсиз. Мен иштегенди, мен жазганчалык мыйзамды жазыш үчүн иним. Дагы сагат 4 чакырылыш келиш керек. Жөн эле бакылда отура берген менен мыйзам жазылбайт. Сөз берип койсуңбу? Бул мен жана сөзүмдү бере албады. Эми азыр айтып коеюн да. Айтып атпайбы, мен 5 жыл иштеп, анан спикерликтер ошолордой кармашып отуруп, анан өз ыктыярым менен кеткемдечи. 5 ай. 5 ай. Эми 5 ай иштейсиз, 6 ай иштейсиз, айырмасы жок. Бирок жаңгак чыры менен байланыштуу чатак менен кеткенсиз да сиз. Аны элдин баары билет да. 40 миллион сомго жогорку кеңештин ичин жаңгак менен жабдыйын деп. Меде Садыкулов менен каршы чыгып, анан кийин ошол кезде сизди ак жолчулар да коргой койгон да. Колдобой койгон да. Барекелде, себеп эмне үчүн? СДПК коргогон сизди ошондо. Себеп эмне үчүн? СДПК коргогон. Билесизби эмне үчүн? Эмне үчүн? Бул жок, кое туруңуз. Анан айтып атпайсызбы? Каяктан баяктан келип калды. Сиз деле Бакиевдин убагында жанагы вице-премьер болду. Андан кийин мамлекеттик катчы болду. Анан кийин коопсуздук кеңесинин катчысы болду. Коопсуздук кеңесинин катчысы болуп келгениңизди биз жакшы билебиз да. Кандайча келгениңизди, ошол эле кезде жана Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы болуп турган Клара Кабилова, мен күнү бүгүнкү эсимде да. Ал сизге барып айтат, жанагы Максимден мени сөктү деп. Анан сиз аны Үсен Сыдыковдун кабинетине эриштип барасыз. Исмаил Исаковду алып келесиз. Исмаил Исаков
айтып коюп Бакиевке жаман көрүп аны кетирди эле шарт ордуна барып алдыңыз. Кече сенин партияңдын төрагасы айтты да, калп айткан өзүнүн бир тууганын этин жеген менен. Этин жебечи айдым. Мен калп айтып аткан жок. Мен чындап атам. Жок, эми айтыңызчы менен. Аргументиңиз барбы айтыңыз. Мындай айтам да. Мына жаңгак чырынан башка чыр менен кеттиңиз. Кулак Жок, негизи жекеге өтпөй бул. көз менен көргөндү. Жок, эми бул айтып атпайбы? Көз менен көргөндү. Асмандан түшүп калган деп. Жабыл каяктан түшкөн? Көз менен мамлекеттик көргөндү. кызматта иштеди эле. Көз менен көргөндү, Бакиев кулак келгенге каккан чейин. жеңиптир дейт да. Эми маданиятын билем мен. Маданият министрине барып алып, Калый Молдобасановдун Жок, жекеге өтпөсөк. эскерүү кечесине Жекеге көрүп өтпөсөк. коелу десе, бул киши айтыптыр да жанагы аксакалдарга. Калый Молдобасановдун өзү келсин, мен сүйлөшөм аны менен. А кишини өтүп кеткен канча жыл. Кабыл бериңиз ошол кишини айткан кишини. Мына, Калый Молдобасов мен сизге отам деп атпайсың. Жекеге өтпөңүздөр. далилдеп бербесеңиз эртең мен Сен да далилдеп далилдеп бересиң. Ким айткан? Мына сени Мирбек бул киши азыр тааныйсыңбы? Буну мурун качан көрдүм десе, тааныбайм дейт. Тааныбайм дейт. А мен бир нерсени айтып коеюн. Сиз биринчи жолу ушул киши менен айтышкансыз. Таласка барганда, ак жолду жетектеп барганда, сен суроо бергенде, эл ызы чуу болуп кетип, свет өчүп калып, кулуптан чыгып кеткенде ушул киши болчу. Ошондо сен жаңы гана журналисттикке катып таштагансың. Мирлан мырза. Мен ушуну айтам да, жанагы маданиятсыз киши менен айтышсаң, өзүңдүн гана абириң кетет да. Мындай бир ажылдактын дагы бир чеги болуш керек да. Тилекке каршы эми көкүрөгүндө Кыргыз Республикасынын желеги болгон төш белгини тагып алып, момунчалык деңгээлге түшпөш керек. Болгондо дагы эски маданият министри. Бардык нерсеге аргумент керек.